Бүгүнкү темабыз адамдын генетикасы, жана медицина. Бул тема аябай кызыктуу, себеби тукумгучулук оорулар кандай берилет, ошо суроого жооп алабыз. Негизи адамдын генетикасы 4 жол менен изилденилет. Биринчиси генеалогиялык. Бул деген гениос деген ата тегин изилдөөчү метод. Экинчиси эгиздик. Өзүңөр сүрөттөн көрүп тургандай, эгиздин ар кандай түрлөрү болот экен. Ошого азыр биз токтолобуз. Эгиздик. Үчүнчүсү цитогенетикалык. И акыркы төртүнчүсү бул биохимиялык метод. Биринчи генеалогиялык методко кайрылсак, белгилүү бактардын үй бүлөсүнө көңүл буралы. Алардын баары ата тегинен баштап баары белгилүү музыканттар болгон. Ошону да медицинада да колдонот. Тукумгучулуу ооруларды изилдөө үчүн ата тегинин дагы ден соолугуна көңүл бурулат. Экинчи эгиздик эң кызыктуу тема, эң кызыктуу усул. Сүрөттө көрүп тургандай эгиз балдар кандай төрөлөт экен, ошого биз токтололу. Мына биринчи типтеги и экинчи типтеги. Биринчи карап көрөлү. Бул эки бала бири-бирине таптакыр окшобогон. Булар деген кандай жаралган? Булар энелик клетка экөө бөлүнүп чыккан. Аталык клетка болсо эки аталык клетка менен уруктанган. Мына эгиз балдар төрөлдү, бири-бирине такыр окшобогон. Бирөө кара түстө, бирөө сары түстө. Ошондуктан бир убакта эгерде энесинин эки клеткасы бөлүнүп чыгарса, энелик белгини мындай белгилеп коелу. Энелик белги мындай. Бул энелик белгилер. А аталык белги болсо мындай знак менен көргөзүлөт. Экөө бириккенде мында кандай балдар төрөлүшү мүмкүн экен? Аныктап көрөлү. Бул биринчи эки эркек бала төрөлүшү мүмкүн. Же болбосо эки кыз төрөлүшү мүмкүн. Же болбосо бир бала, бир кыз жана бир бала төрөлүшү мүмкүн, эркек бала. Ушундай, башкача айтканда, айрым жыныстуу балдар төрөлүшү мүмкүн. Экинчи карап көрсөк, эгерде бир энелик клетка бөлүнүп чыгып, ал эки аталык клетка менен кошулса, аталык сперматозоидтер менен, алар бөлүнүп эле бири-бирине оп-окшош, мына сүрөттө карап тургандай, оп-окшош, куюп койгондой оп-окшош балдар төрөлөт. Анда кандай эгиздер пайда болот? Же болбосо эки эркек бала, башка айтканда бир жыныстуу, же болбосо эки кыз бала төрөлүшү мүмкүн. Же бир бала, же бир кыз анда төрөлбөйт. Ушуга көңүл бургула. Демек, бир энелик клетка бөлүнүп чыкса, анда бир жыныстуу, куюп койгондой оп-окшош балдар төрөлөт. Эгерде бир убакта эки энелик клетка бөлүнүп чыгарылса, алар эки аталык клетка менен кошулса, анда 3 тип балдар төрөлөт. Же эки эркек, же эки кыз, же болбосо бир эркек, бир кыз төрөлүшү мүмкүн. Ушундай усулду дагы медицинада колдонушат. Бул эгиздик метод. Цитогенетикалык метод, бул дагы азыркы метод колдонот. Бул микроскоптун жардамы менен колдонулат. Бул ооруну цитогенетикалык
ооруну кичинекей бала кичинекей кезде эле муну аныктаса болот. Мисалы могул сүрөткө көңүл бургула. Бул бала Даун оорусу менен ооруган бала. Бул кандай төрөлүп калган? Мунун ар бир нормалдуу адамда ар бир клеткасында болгону 46 хромосом болуш керек. Бул баланын клеткасында ар кайсы таасир менен 47 хромосом пайда болгонда бир хромосомасы ашык болгон. Бул өмүр бою 3 жашар баланын физиологиясы боюнча кала берет. Себеби деген көңүл бургула көзү аябай кичинекей, жүлжүгү, башы чоңураак, анан эң негизи нерв системасы начар өрчүгөн. Өмүр бою дагы айталайын 3 жашар баланын өрчүүсү боюнча кала берет. Бул балага кичинекей кезде жардам берсе болот. Аны деген эң дүйнө жүзүндө күчтүү таасир берген, нерв системасына таасир берген церебролизин деген дары менен дарылаш керек. Церебролизин деген. Анда бала өрчүү стадиясы жакшы жүрүп, өзүн өзү бакканга аракет болот. Эгерде баланы такыр карабай болсо, ал өмүр бою инвалид болуп калат. Муну кайсы метод изилдейт экен? Муну цитогенетикалык метод менен изилдешет экен. Биохимиялык методко кыскача токтолуп кетсек, бул дагы ДНКны изилдеген метод. Бул аталык энеликти аталыгын себелеген аталык клетка негизги болуп саналгандан кийин анализ ДНКны жүргүзүп туруп, атасы ким экенин аныктаганга болот. Бул адамдын генетикасын изилдөө методдору. Анан тукум куучулук оорулар боюнча 4 оору азыркы мезгилде ушу тукум куйт экенин аныктаган. Биринчиси кант диабети, экинчиси дүлөйлүк, үчүнчүсү шизофрения, төртүнчүсү азыркы убакта айтышат дагы туберкулез дагы тукум куучулуу оору. Биз азыр ушу шизофрения оорусун маселе катары бир практикада чыгарып көрөлү. Берилди. 2 бөлөнүн балдары үйлөнүштү. Экөөнүн тең генинде шизофрения оорунун гендери бар. Ал рецессивдүү, негизи шизофрения рецессивдүү характер болот. Себеби деген ал алсыз ген. Бирок бул мезгилде 2 бөлө үйлөндү. Алардын атын айтып коелу, Айбек менен Аида болсун. Экөөнүн генинде тең карап тургандай көрдүңөрбү? Рецессивдүү алсыз ген бар. Анан суроо пайда болот. Ушу экөө үйлөнүп алышты. Бирок кандай ушуну экөөнүн баласы төрөлүшү мүмкүнбү? Шизофрения оорусу. Чыгарып көрөлү. Гендерин жазабыз кадимкидей эле. Биринчи Айбектин генин жазалы. Бул чоң А, кичинекей А. Анан Аиданын генин жазалы. Аиданын генин тестирде баягындай эле бири менен мурдагыдай эле көбөйтөбүз. Чоң А, кичинекей А болду. Чоң А, кичинекей А. Кичинекей А менен чоң Аны көбөйтөбүз. Кичинекей А. Биз сурообуз мындай болчу. Шизофрения рецессивдүү характер болгондон кийин ушу 2 бөлөнүн баласы төрөлөбү? Ооба, 25% төрөлүшү мүмкүн экен. Андан тышкары балдары дагы ушу шизофрениянын генин алып жүрөт, көрдүңөрбү? Себеби бул баланын да генинде, бул баланын генин дагы кичинекей А бар. Ал шизофрениянын белгиси. Эми жообун жазалы. Ооба, 25% шизофрения менен төрөлөт. Бул эмнени айтып атат? Кыргызстарда илгертеден бери келаткан салт бар. 7 атасынан кийин үйлөнүш керек. Себеби мындай оорлар жакын үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн ортосунда мындай гендери сакталып калып, анан орусча айтканда накладка генов болуп калып, анан ушундан майып балдар төрөлөт. Ошондуктан ырда жанагы бөлөм үчүн өлөм деген ыр, бул деген туура эмес медициналык жактан караганда. Себеби бүт көп оорулар
мисалы деген жала шал оорусу, шизофрениядан тышкары. Шизофрения билесиңер, булар эң кыйын оору. Себеби деген алар деген нерв системасы туруктуу эмес. Бул балдар төрөлүшү мүмкүн. Ушундай маалыматты өзүңөрдүн турмушуңарда да колдонушуңар керек.